Жашоо сүртүмдөрү сынак. Эмре Алту, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купажы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Мерал Асилтүрк, Өзгүр Эмре Йылдырым, Эфе Караман, конок актер Ешим Жерен Бозоулу жана башкалар. Режиссеру Чаргы Бингуллер, продюсери Жем Табак. Сиздин айта турган сөзүңүз барбы? Жок. Чечимиңизди урматтайм. Сизди түшүнбөй турам. Мен мындай болоорун күткөн эмесмин. Процедура боюнча чече бериңиз. Макул, бара бериңиз. Чоң рахмат. Тынччылыкпы? Агай, жумуштан кетти дейт го, бул чынбы? Үнзиле, сөз тыңшаган кыздарга жарашпайт го дейм. Кенан, инспектор менен сүйлөшөлүбү? Агай, колубутубузду байлап тура беребизби? Ооба, кирели агай. Тынч балдар, эмне кылып жатасыңар? Бул жер базар эмес, мектеп. Кабатыр болбой тургула. Дагы аягына чыга элек. Бирок агай, Макул балдар. Силер бакчага бара бергиле. Мен буюмдарымды чогулта берейин. Тойбой калышкан окшойт. Дагы келе атышат. Келишсин байкеси. Биз даярбыз. Каалаганыңар аткарылдыбы? Кенан агайды бошотуп салышты. Эми бактылуусуңарбы? Буга биз да жаман болуп атабыз. Силер үчүн. Эми таянганыңар жок. Эми эмнени ойлоп чыгасыңар? Ким билет? Сенден коркпой турганын да канча жолу айтышым керек? Мээсине кирбейт экен мунун. Күнүгө кайталап туруш керек. Кааласаң тапшырма берели. Күндө дептериңе жазып тур. 10 жолу жаз, 10 жолу. Бул балдар силерден коркушпайт. Эмне болду Алтыным? Сага эмне жактыбы? Ооба, эмне болду? Биз силер менен урушкандан тажадык. Туура кыласыңар. Досум, аба ырайы жакшы эмес. Сезип жатасыңбы? Ооба, мен сезип атам. Андай болсо кана кел. Кел. Келе кой. Ооба. Жүргөн үчүн жолуна керек. Биз да тынчсызданып жатабыз, Кенанбей. Буга чейин мындай болгон эмес. Балким тиги тергөөчүлөр. Ойлогонуңуздай болсун эжей. Эмне болсо дагы кайрымдуу болсун эжей. Кенан, баарын алдыңызбы? Баарын алган жокмун. Эжейлер, окуучулар калышты. Алар силерге аманат. Кудайдын ишенимдүү кишилерсиңер. Макул. Мейли. Жакшы калгыла. Жакшы калгыла. Агай, Жанар менен Пойрасы дагы урушуп атышат. Эмне? Дагыбы? Балдар! 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 Токтогула дейм. Кара бол. Эмне болуп жатасыңар? Жетишет. Болду жетет. Агай, булар өздөрүн укмуш сезип жатышат. Болду. Агай, биз Болду. Кана кел. Жапчагыңды. Азыр акыркы сабакка киресиңер. Мен кафеге кеттим. Силерди ошол жакта күтөм.
Сагыңарды бүткөндө ошол жакка келе, түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Дуру. Дуру. Эмне болду? Сүйлөшсөк болобу? Сүйлөшөлү. Бул жакта болбойт. Өзүнчө сүйлөшөлү. Ишим бар. Кечинде 1 саат бошой албайсыңбы? Кечинде сенин деле ишиң болсо керек Бойрас, Урушасың, күчүңдү көргөзөсүң, колуңду көтөргөнгө дагы башка шылтоолорду тапкандырсың. Kenan agay için abdan kagırdım. Рахмат. Tekçeleri de boş kaldı. Bul жактай sizde ойландырбайбы? Эмнесин ойлоном? Ойлондурбай койчу беле. Bir çeçimi var mı? Кандай? Emi agay, bul Kenan agayдын ышкафы. Экинчи катардын 3-чү tekçesi. Бул сиздин ышкабыңыз. 3-чү катар бул 1-чи tekçe. Эми мындагыларды алып орундарын алмаштырсак эмне болот? 2 катарда толукталган болот, эч кандай маселе болбойт. Агай, коңгуроо болду. Макул. Анда мен сабакка кирейин, силер катардагы tekçелерди жайгаштыргыла. Жеңилдеп калабыз. Метин, Кенан эми кетеби мектептен? Билбейм. Кечке уюна барсакпы? Жалгыз калтырганыбыз болбойт го? Жарайт, мен да ошентип ойлоп жаткам. Эгер сен келсең. Пакизе, кел бул жака, кел. Чайды кимге алып бартасың? Рыфат байке, чайниктер ордуна тура берип тажаптыр. Бир аз сейилдетейин дедим. Борду эзбечи. Мени күлдүрбө. Жиним кайнап атат. Жумуш деп жүрүп, бүт денем ооруп атат. Чайды тиги кишилер сурадыбы? Ооба, муздап баратат. Макул. Бирок саатты кара. 10 мүнөттөн кийин кайра алып барып кой. Бул жерде чай бекер эмес. Отуруп алып, чай иче бергендей. Уктуңбу? Макул. Рыфат, каякта карап жатасың сен? Келечегибизди. Анча жалтырабайт го. Түндүн эң караңгы убагы. Таңга жакын калган кези. Козум. Хош келипсиз, Жезде. Хош келдим. Колуңуздагы эмне, Жезде? Анан айтам. Мага чай бергилечи. Жезделердин жездеси. Чайдын эң демдүүсүнөн беремин. Рыфат, Кенан Жездеге эмне болгон?
Математик киши да ал. Математика жоопкерчиликтүү жумуш, козум. Анын тик бурчун ал, мунун тамырын ал, рационалдык сандар жана башка. Мээси бар сандар, иретсиз сандар, жиндиче сандар. Кандай десем, аябай оор, өтө эле оор. Рыфат, башым жарылат азыр. Жаштыгымды алдың го. Өзүң сурайсың, жооп берсе өмүрүмдү алдың дейсиң да. Койчу, мен чай куям. Атаң көр ай. Ичим бышып атат балдар эй. Оюмдан кетпей жатат бул окуя. Эми ушинтип эле Кенен агай кетип калабы? Ишенбей атам. Еткинем жетет болду. Жакшы сөздөн сүйлөсөң. Жок достор. Кенен агай кетчүлөрдөн эмес. Болбойт мындай нерсе. Уккулачы мен. Кенен агай ушул убакка чейин дайыма бизди сактап коргоп келген. Эми ыйлакта бербей агайыбызга жардам бербейликпи? Айтканга оңой албетте. Сейфи, үйлаба суранам. Кенен агай бул кебетебизди көрсө капа болот. Агай эч нерсе билгизбейли. Макулбу? Болду. Дуру, Эмне болду Пойрас? Сүйлөбөйсүңбү, эмне болду? көптөн бери бир нерсе айтайын дегем. Эмнени айтайын дедиң эле? Карачы күндүн сугун, мен ушуп атам. Дуру, сени сүйөм. Суранам. Эмнеге суранам? Сүйөм. Биринчи жолу көргөндөн бери. Өзүң билесиң. Эч болбосо сезип жатасың. Кайдагы сезген? Эмне деп атасың сен? Ойлогом ошентип. Мен үйгө кеттим. Эч нерсе дебейсиңби? Башка бирөө бар да, Жанар деген немеби? Пойрас, башка бирөө жок. Болушун да каалабайм. Азыр окуудан башканы ойлогон жокмун. Мен жолто болбойм, кайра жардамчы болом. Каршы болгонуң башка, себебин билем. Жок, башка кишиң бар. Мен да билем. Сен да апаңа окшоп мени теңиңе албайсың. Пойрас, тантыба. Мен сени жакшы көрөм. Бирок бир тууганымдай жакшы көрөм. Сен муну билесиң. Алдыда маанилүү сынактар бар, ага даярданыш керек. Түшүнүп атасыңбы? Анан дагы Дуру. Эмне болду, апа? Сен жакшы элесиңби? Базарга баралыбы? Мейли. Биринчи базарга баралы, анан тамак жейли, анан киного баралы. Макул, апа. Апа, Кенен агайдын маселеси эмне болот? Чынын уккуң келип жатса, анын пайдасына чечилбей калды окшойт. Сен Кенен агайыңды ойлобо. А көрөкчө эс алалы. Эс алалы? Ооба, сен досторуңа дайым ушинтип айтасың го. Кана, бир аз эс алалы деп. Анан белгине же еткинди тура эмес айттың деди. Агай бул дагы деп баштады. Эжей болсо балам үндүү тамгалар бүткөндө жооп айтасыңбы деди. Агай биз дагы күлүп жатып боорубуз эзилди. Анта албайсыңар балдар. Эмнеге агай? Эмне болмок эле, сезиңер да. Бирок негизи ошол жакшы. Эми азыр калыпты кое туралы дагы чындыкты карайлы. Кулагыңарды жакшылап ачып, мени уккула. Мени жок деп элестеткиле. Алдыда эң маанилүү сынак турат. Жана бул сынакка жакшылап даярданышыңар керек. Муну менден аябайсыңар деп билем. Кабатыр болбоңуз агай. Сөз беребиз агай. Макул агай. Азаматсыңар. Силердин сөзүңөр мен үчүн жетиштүү. Мен номеримди болсо билесиңер. Кайда жашаарым азырынча белгисиз. Бирок белгилүү болгондо Рыфаттан сурап аласыңар. Азыр билбейм, балким жакын жерден иш чыгып калат. Тура балдар. Баарыңарды жогорку окуу жайлардан көргүм келет.
Эң башкысы татыктуу окугула. Сүйлөштүкпү? Менин окуучуларым дейин. Сөздүн кыскасы, булар мени сүргүнгө айдашат. Бул кандай чежезде, я? Сиздей мугалимдерге ушундай мамиле жасашабы? Эч нерсе кылышкан жок. Кандайча кылышкан жок? Кандай кылган жок жезде? Сүргүнгө айдоолор, себеби жок кетиргендер, кармагандар. Мен эртең түптүз билим берүү министрине арызданам. Акырынчы кулайсың. Анан министрге эмне деп барасың? Силер менин жездемди айдай албайсыңар дейм. Тантыраба. Жезде көрүп жатасыз го. Дайым ушунча эле тантырай берет. Жезде, сизди сүргүнгө жиберсе, биз да сиз мененбиз. Дөөрүбү. Ошондой болмок беле. Мен үй ээси менен сүйлөшөм. Бул жерде калып жашай бергиле. Анын үстүндө кафеңер дагы бар. Жезде ушул абалда дагы бизди ойлоп жатасыз. Атабыздай болуп, өмүрлүү болуңуз. Кандай болуптур? Аябай сонун болуптур. Бул ким? Биздин класста. Айттым эле го. Нил. Нил. Ата, дагы бир нерсе айтайынбы? Биз бул жака жаңы келгенде, ошондо кайра айылга кетели дедим эле го. Кетпей эле коелу. Бул жактагы досторумду да жакшы көрүп баштадым. Мончогум, кел биз бөлмөбүзгө баралы. Жүр. Мунжанда сени да тартабыз. Кел. Мени кара мончогум. Конок келди, кабыл аласыңарбы? Албетте, келиңиз. Келгиле. Досум, эмне кылып атасың? Көргүм келгенден эмес. Тажап кеттим. Токто бир аз алаксайынчы. Макул, эткинге тийишпегиле. Тынччылыкпы? Пицца болуш керек, пицца. Уфи, болбойт. Мындай болбой жатат. Кана балдар? Сейфи? Ачка эмесмин. Сыйкырды таягыбыз болсо, баягы пойраздар менен урушкан күнгө кайра келип калсак, Кен агай бизге иш жаза бербесе, өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Сүйлөй бербечи, анын кандай тиешеси бар? Албетте, досум. Пойраз жана кызычууларды биринчи эле күнү баштаган. Сенин күнөөң жок, досум. Күнөө сенде эмес. Күнөө Дуруда. Дурунун кандай тиешеси бар? Пойраз Дуруну сүйөт. А сен Дуру менен сүйлөшсөң, Пойраздын жини келди да. Сейфи, Дуруну аралаштырба. Мен эч кимди аралаштырган жокмун. Сага дагы, Пойразга дагы көз кысып жатып, баарын баштаган Дуру. Өзүнүн күнөөсүн сезип жатат бекен. Сейфи, ойлонуп сүйлө. Пойраз менен Дурунун ортосунда эч нерсе жок. Болгону Пойраз Дуруга ашык. Негизи ошол да. Сен эмне деген турасың? Эмне деген келгенин көрүп жатпайсыңбы, досум? Дуру күлүп койду, сен сүйүп калдың. Кечеде Ямур жөнүндө айта албай жатканбыз. Коркконбуз. Досубуз кайрылбасын. Мунусун унутсун, экинчи эстебесин деп. Сен бат эле унутуп койдуңбу Ямурду? Ушунчалык арзанга сатылдыңбы сен? Сейфи, эмне деп төрүп атасың? Дуру ким экен тополоң салгандай? Сейфи, жетет болду. Ортодон баарын башаламан кылды. Кандай назик кыз. Кандай ак ниеттүү пери кыз. Катырак алып келип, баарына көңүл бурганы. Досум, карачы. Сени кармаш үчүн кандай акылдуу кадамдарга барды. Азамат кыз экен. Жетет ей! Жөн. Болду, токтоткула. Эмне болуп жатасыңар? Жинде болуңарбы? Ким койгула аны? Чын эле азаматсың, Жанер. Сенин артыңан ким душман, кимдин дос экенин билдик. Досум, сен эмне кылдың эми? Биз бир тууганбызбы? Көрдүңөр дос тууганды. Көрдүңөр. Сейфи, досум аябай ооруп калдыбы?
Жан дүйнө мындай ооруган эмес, чын эле. Ай Дуру, боорду эзесиң да. Апа чын эле күлкүлүү экен. Ай, Аллам. Аябай чарчадым. Ох, ай. Чарчадым. Ох. Мен сизге айткам кереги жок деп. Эмнеге? Кереги жок, карачы сонундарды алдык. Жанага гана. Карачы. Дуру сонун экен, Мага аябай жакты. Муну карасаң, кандай дейсиң? Барып дагы бирдеме калсакпы? Экөөбүз окшош кээт элек. Апа. Кандайча апа? Кана кийип көрчү көрөйүн. Апа суранам. Дүкөндөн кий десем, үйдөн кийем деп болбой койдуң эле го. Кана кийчи көрөйүн. Эринбей эле кие калсаң. Кана кийчи, кандай көрүнөт экен. Макул. Дуру, биз буга ылайык бут кийим эмнеге караган жокпуз? Апа, кереги жок. Бирок буга ылайыктуусу жок да. Эртең барып бут кийим карайлы. Дагы сумкамды аңтарып атасызбы? Бул бала эмне эле сага кечке чалып калды? Дуру. Пойрас. Дуру. Азыр бош эмесин, анан сүйлөшөбүз, макулбу? Бул бала эмне эле кечке чалып жатат? Себеби ал бала менин досум, апа. Бола албайт. Уккуң. Бул бала сенин досуң боло албайт. Боло албайт. Сабырдуу болгонго аракет кылып жатам. Муну өзүң жыйыштыр деп күтүп жаткам. Кийлигишким келбей жатат. Кааласаң эртең мектептен чакырып алып сүйлөшөйт. Тантыраба, апа. Сага ушул керек болуп жатабы? Ошентип эле көрүңүз анан. Айтпайсыңбы? Мен уккуң. Мен аракет кылып атам. Сени менен жакын болгонго аракеттенип жатам. Сага убакыт бөлүп атам. Сени базарга алып чыгып жатам. Эмне кааласаң ошону ал. Бирок буга жооп катары бир нерсе талап кылам. Бул бала менен жолукпайсың. Бул ушунча кыйынбы? Мага бир гана жооп берген сөзүң бар, жок деген. Эмне эле базарга чыгып калдык дейм да. Пойраз менен сүйлөшпөгөнүмдүн акысы ушул көйнөкпү, апа? Эми сүйлөшкөнүмдү каалабаган ар бир адам үчүн мага бирден көйнөк алып турасызбы? Мен да апам оңолуп калган го деп ойлопмун. Көрсө мени сатып алып аткан турбайбы? Сүйүүсү жалган апам бар экен, кандай сонун? Кызынан бир нерсе керек болгондо сатып алат. Апа, адамдардын баасы барбы? Атамды да ушинтип алдадыңыз. Галстук, көйнөк менен. Эми билдим атамдын эмнеге кеткенин. Чыгып кетиңизчи. Кечирип кой. Кетиңиз дейм. Адегенде үйдү үч көтөрүп кыйкырыңыз. Анан акырын кечирим сураңыз. Чоң рахмат, апа. Көйнөк үчүн. Кино үчүн. Алган жүгөрүңүз үчүн. Анан бул алдаганыңыз үчүн.
Ne oldu kızım? Бүгүн сиздикине барсам болобу? Kızım mümkün emez. Hazır söyleş almayım. 1-2 saatten keyin çalam. Makul bu? Рахмат Айнур. Келгениңер абдан жакшы болду. Кенен көйлө кайгыра бербе. Чечим чыкканга чейин дайыма жаныңда болол дедик. Рахмат Метин бей. Баса мүдүрлөрдүн ичинен эң жакшы мүдүрдүн бирөөсүз. Анча меселең го. Башка салганды көргөнгө чара барбы? Бу Кудайдын берген сыноосуздур. Айттым го, көнүп жатабыз. Балким текшерүү чечими менен өтүп кетерсиң. Ушундай да болмок беле. Болбосо мен эртең билим берүү министрлиги менен байланышам. Метин агай, эми балдарды сизге тапшырдым. Элиф эже, сиз качан келдиңиз? Бир аз мурун, бирок атаң маанилүү иштерим бар дегенинен тоскоол болгон жокпуз. Бизге салам жокпу? Кош келипсиз Метин агай. Кош келдик. Мен анда уктайын. Сага жомок айтып берейинби, каалайсыңбы? Мен кичинекей бала элем, Элиф эже. Элиф эже, уят кыласыз да. Муну жакында үйлөнтөлү деп жатабыз. Ошондойбу? Атам тамашалап атат. Өзү биринчи үйлөнөт да. Алло, Ne oldu Zehra? Дуру сенин жаныңдабы, Кудурет? Жоқ. 1 saat муну çalgan. Geleyim degenden işim var degem. Эмне болгон иш? Ошол маанилүү иштериңдин айыңан кызың барайын десе, чакыра алган жоксуңбу? Zehra, menin işlerim seni kızıktırmayın. Ne oldu Zehra? Duru kayda? Eğer bakalmasan kızımdı özüme ver. Кечиресиң. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Сейф экөөбүз урушуп кеттик. Мен эшикти жаап чыгып кеттим. Сенчи? Апам экөөбүз уруштук. Ал муну үшүйсүң. Жок, сен кийип тур. Мен үшөйм. Күн аябай суук. Менин өзүмдүн күрмөм бар. Ооба. Күн суук. Бирок жанында сен барсың. Негизи бир аз бассак, балким жылып калабыз. Чын эле үшүбөйсүңбү? Бир аз жаным. Макул, жүр. Мен билген бир жылуу жер бар. Күрмөңдү берейинби? Жок, ушунда эле барам. Шамал соолуп жатпайбы? Поyraздардын каалаганын аткардык. Куттуктайм. Ансыз да ушуну каалап жатышкан. Урушалы, бирибизди аталы, достугубуз, туугандыгыбыз бузулсун. Балдар,
Биз көп жылдан бери чогубуз. Эми болбогон нерсе үчүн тарайбызбы? Кенен агай кетелек. Ай биз эмне болдук? Угуп койгула. Демек Кенен агай болбосо, биз бири-бирибизди жеп коймок экенбиз. Ушундайбы балдар? Эмне тарап жатабызбы эми? Тарамак беле, ушундай да болмок беле. Биз достор эле эмес, тууганбыз. Туугандарды анча-мынча урушуп турушат. Ошондой дегилечи. Бирок башкалар да карап калсачы. Биринчи тууганы коргойт. Башкасына урдурбайм. Керек болсо өзүм урам. Telefondu alçı. Al telefondu. Alo, alo. Poyraz, Угуп жатам эже. telefondu Duru'ga berçi. Түшүнбөдүм. Men sağa telefondu Duru'ga ber dep atam. Sen çalıp atmadın bile. Canında da. Ver aldığa telefondu. Дуру үйдө эмеспи? Kandayça? Senin canında emespi Duru? Çıkıp ketiptir. Bilbeyim emne bolğonu. Telefonunu үйгө таштап кетиптир. Эч жактан таппай жатам. Табатыр болбоңуз. Мен таап келем. Демек, качып келген жериң ушул беле. Бирөөнү сүйгөнүң канча эздесиң? Билбейм. Мен түндө түшүмдө кимди көрсөм, ойгонгондо да жанымда болбосо аны жанымда деп элестетем. Ошого ашыкмын дейм. Анан ким менен ойгоносуң? Сен менен Дуру. Дуру. Күндө эртең менен түшүмдө укканга макулсуңбу? Poyraz, Келесо. Мен сага бул кыздын жанынан алыс жүр дебедим беле? Дегенсиң. Анда эмнеге дайыма бул кыздын жанынан жабышып кетпей калдың? А? Эмне сөзүмдү укпайсың сен? болду Poyraz, жетишет. Сен кийлигишпей Дуру. Жетишет. Эмнеге кийлигишпейт экенмин? Мен жашоомо тийиштүү нерсеге мен эмнеге кийлигишпейт экенмин, а? Менден башкасынын баары менин жашоомо эмне үчүн кийлигишет? Сага эмне керек деги менен? Эми сенин эч нерсеңдин кереги жок, Дуру. Бул Келесодо кишине ала турган өчүм бар. Аны азыр. Poyraz. Болду. Тур бол. Тур дедим. Тур. Токто. Тур жигит. Мага эмнеге жооп бербейсиң сен? Урбайсыңбы? Эй, ур мени. Эмне турасың? Ур дейм. Poyraz. Ит, жооп кайта. Мени ур, бир нерсе кыл. Келесо, мени ур деп жатам. Ур дейм. Ур дейм сага. Ур. Poyraz. Poyraz, жетет. Эмнеге ушуну менен жүрөсүң убактыңды кетирип? Эмнеге муну коргоп жатасың? Сүйөмүн аны. Түшүндүңбү?
Сүйөм мен аны. Derindeyim, çok derindeyim. Çok karanlık bu benliğim. Tutun beni son nefesteyim. Üşüyüp kaldım. Tayak жегенден бе же сени кучактагандан бы? Билбейм. Жакшы элесиңби? Ha? Жүрү тур. Жакшы элеби? Жакшымын. Жакшымын. Сүйөм аны. Түшүндүңбү? Сүйөм мен аны. Сүйөм аны. Acılar biter diye. Sen bittin mi söyle. Каяктасың, Жанер? Каяктасың эми? Эмне болду, досум? Сейилдеп жүргөм жөн эле. Эмне болду, досум, айтпайсыңбы? Ошондой да сейил болмок беле? Пойраз чапты. Дагы сурап коем. Мен аны барып сазайын бербесем, экинчи КамАЗ эмесмин. Эгин кандай? Сеникине караганда аябай жакшы. Эй! Бас, жүрү. Жүрү дейм. Кел. Мен ал Пойразды эмне кылам көрөсүң. Алло, Хакан, батыраак баскетбол аянтына кел. Батыраак дейм. Бири бириңерди төпөлөшүп жатып эс алдыңарбы акырында? Жанерди Пойраз чапты. Дуру, мен сени үйүңө жеткирейин. Токто, мен күрмөмдү алайын. Мен тоскоол болдум окшойт силерге. Кааласаң бул жакта кал. Коңургумдан коркпосоң. Эй, жигиттер. Мага бирөөңөр эмне болгонун түшүндүрүлөчү деги. Эмне дейсиң? Менин үйгө баргым келген жок. Бирок залдын ортосунда эмне тизилип турабыз анда? Келгиле отуралы. Кел, досум. Кел. Жигиттер, мага сөз бергиле. Бул иттерди өлтүрөбүз дегиле.
бул жашоого жаралгандарына нааразы болгудай болушсун. Аркаларына карабай качкыдай болушсун. Эми Кенан агай да жок. Сөз берем досум, сөз. Баарын жайгарабыз. Сен эч кабатыр болбо досум. Биз баарын жайгарабыз. Беркилер жанында беле? Каяктасың кызым? Каяктасың Зоро? Кир. Эмне күлөсүң? Сонун жарашып калыптыр. Каласың сага берем. Чоң рахмат. Бул жакта ким жатчу эле? Мен Эми каяка жатасың? балдардын жанына жатам. Андай болбойт да, мен кете берсем болмок. Жок, болду, сонун болду. Сонун. Макул, мен калам. Макул. Мен да жаттым анда. Айткандай, коридордун жарыгын өчүрбөйм. Оңдогу эшикте дараткана бар. Башка нерсе керек болсо чакыр мени. Макул. Жакшы. Сен дагы. Эмне кылып аттың эле ичкүйдө? Сага эмне? Достор, миң түш көрсөм да Дурунун үйгө келери түшүмө кирмек эмес. Бирок Жанердин таяк жегенин көргөндө Дуру коркуп калыптыр аябай. Сүйөт окшойт. Анан кармап турбайт белең. Мен баарына Кенан агайдын жагдайына жиним келип жатат. Силер жинденген жоксуңарбы? Пойрас буларды аңдыган болсо, же үйдү таап алса? Кыйын болса келсин. Жанерди урган кандай болот ага көргөзөйүн. Ошондо Жанар экөөңөр да жараштыңарбы? Досум, биз тууганбыз да. Азаматсың эй. Кандай сонун? Эмне кылып атасың? Кимдердин жаныңарга жатам деп ойлонуп атам. Тууганым десең да ийбейм эми досум. Мейли, жакшы жак. Балдар, Жезде кийинип алгансыз го? Ушунча жылдын көнүмүшү оңой эмес экен да. Өзү дайыма шалбырап жүргөн үчүн сизден чочулап кетти. Сиз көңүл бурбаңыз. Ата, сиз бүгүн эмнеге жумушка барган жоксуз? Колкуй, сен дагы эле тамагыңды жеп элексиңби? Тур бол. Мен сени мектепке алып барам. Болбас, алла. Эл журт мени көрсүн. Анан сен да тигин илди көргөз мага. Бирок билгизбеңиз, Сен билгизбеңиз деген сөздү кайдан үйрөнүп алгансың? Алла. Кийин муну. Алла. Чоңоюп калганын бат эле. Ал сумкаңды. Ата, биз кеттик. Жакшы барла. Жакшы бар. Сени эч унутпайм жаным. Уф, кыдыр бар Рыфат, бол. Жакшы бар, бай-бай Рыфат. Унутпа мени. Жакшы бар, бай-бай. Жезде, сиз эмне кыласыз бүгүн? Билбейм. Чын эмне кыларымды билбейм. Эшикке чыгам го, жок дегенде. Эс алармын. Эс алып? Тынччылыкпы? Кайдан кычырап? Үйдөн? Эми үйдөн дегенде үйдөн эле. Үйдөн. Эмнеге бул тараптан келдиң анда? Анан бул кебетең эмне? Неме, тамашалашып жатып тийип кетти. Үнзүле. Кычырайсың го? Чоң рахмат. Ай, көз тийбесин. Рахматынды айтат, туура. Аябай кымбат окшойт-ты. Кредитке алдык. Сөздү бурбагыла. Силер бир жакка бардыңарбы? Сен дагы таң атпай баштадыңбы?
Эми Кенан агайсы да мектеп болчу эле. Кет, жүр. Жанер кайда? Бол. Өзгөчө мен үчүн сонун тамак болду. Мен үчүн дагы. Азырынча ушундай эле жакшы. Макул сүйгөнүм. Сүйгөнүм? Ооба, сүйгөнүм. Окуудан көрүшөбүз. Дуру! Мени кара. Каякта жүрөсүң? Каякта жүрдүң? Досумдукунда калдым. Чын элеби? Мен таң атканча уктабай сени күттүм. Ким ал досуң? Кайда жүрдүң? Досумдукунда калдым дедим го. Ал кайсы досуң? Көрдүңүз го. Аман эсен. Эми уруксат берсеңиз, мектепке барайын. Бир мүнөт бош турмай жок. Дем алдырмай жок. Чынын айтсам мени кызыктырбайт. Кенан агайдын окуясынан кабарыңар барбы? Эмне? Кайгырып жатасыңбы? Мунун кандай тиешеси бар? Сен дайыма бир нерсе ойлоп турасың да. Сейфи, башыңды жулам сенин. Силер бир нерсе жашырып жатасыңар. Эй кыз, кайра сурайсың да эч нерсе болгон жок. Досум, эмне деп жатасың? Эмне болду? Oraz каяка? Бир нерсе болдубу? Эмне болду буга? Дуру, сүйлөбөйсүңбү? Мындай. Жанер экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Эмне? Куттуктайм. Мунун эмне деген? Сен Жанерди тандадың. Демек, өзүңдүн чечимиңди чыгардың. Кайсы чечим? Биз эмне уруштук беле? Ооба, урушуп атабыз. Чыккынчылар өздөрүн билгизип койду. Сен эмне алардан көзүңдү албай жалдырайсың? Өлүп кетейин, силер бир нерсе жашырып жатасыңар. Эмне болгонун айтмайынча сүйлөшпөгүлө биз менен. Жүрүңүз эле. Ойо. Эч нерсе болгон жок кыздар. Достор, эми жакында үй маселеси да, Дуру маселеси дагы билинет. Жакында көрөбүз кайсынысы биринчи билинерин. Менимче биринчи Дурунун маселеси билинет. Аны айтыш керек кыздарга. Баскыла кеттик. Кеттик. Мен Сейфини жакшы билем, ал көздөрүн алаңдатып калганда эле калп айтып жатканы билинип калат. Эй, болсо айтат эле да, кыйнабачы аны. Каяка? Дааратканага. Турусу көрдүк. Кычырайсың го? Үстүңдөгүнү чечпей эле койсоңчу. Мектепте баары көрүшсүн. Жанер, түшүмдө бийиктен дагы кулаганымды көрдүм. Чоочуганымдан оозума учук чыкмак. Андай менде да болот. Кээде Суперменге окшоочам мен да. Жок, меники башкача. Кандай десем, кулай берем, дайыма кулай берем.
Гүлбе, байкуш бала коркуп калган тура. Моруп кетти. Болду эми Гүлбе. Бала аябай коркуп тур. Байкуш бала. Кыздар, силер бир аз эшикке чыгып келгиле. Сабак башталат да. Сабак башталганда келесиң да, алтыным. Бар. Силер да болгула, бол. Сен каяка? Кое тур. Пальтоңду көрдүк. Аябай сонун экен. Бирок анча болбой жатат. Пальтоңду кооздоп койбойлубу? Эмне кылып жатасыңар? Токто, бери кел, бери кел. Эмне кылып жатасың? Карап тур. Азыр кандай сонун оюлар пайда болорун. Чоң кыз, сен моданы карабай элесиңби? Кара, сонун болот. Тийбечи. Чын эле, аябай мода. Ооба. Андай кылбаң, суранам. Жөнчү. Кое бер. Бул эмне кылганыңар? Раунд 1. Биз бир нерсе кылдык. Эми кезек силерде. Үнзүле эмне болду? Айтпайсың эмне болду? Атам ушул пальтону алам деп. Али төлөп бүт элек. Мен кантип айтам эми? Азыр силерди Кенан агайга берген сөзүңөрдү унутпагыла. Эй кыздар, Кудайдын каары түшкөн күнүңөр болор. Мындай пастыкты силерден башка эч ким кылбайт. Жазаңар Кудайдан. Оозуңа карап сүйлө. Алың жеткен сөздү айт. Башыңарга келет бул сөздөр. Мен сенин башыңды жарам. Анан таарынба. Көрөбүз. макул балдар, акырын. Акырын. Отургула. Бүгүн силерге Гогольдун пальтосун окуп берем. Эжей, бул темабызга байланыштуу экен. Эмнеге? Эмне болду? Елиз менен Пелин Үнзүлени кыйнап пальтосуна лак төгүп салышыптыр. Жакшы. Анда биз дагы өзүбүздүн пальтобузду баяндайлы. Үнзүле, кана пальтоңду берчи. Силер болсо лагыңарды бергиле. Эжей, бизде лак жок. Бергин дедим. Чыгар. Елиз, сен өзгөчө мода менен кийинесиң го? Карачы, бул аябай модалуу экен. Сага да жарашат болуш керек. Кана, тургун, кийип көрчү. Кий. Кийгин дедим. Кий. Мына. Аябай жарашты. Бүгүнкү сабак бүткөнгө чейин үстүңөн чечмей жок. Пальто. Мамлекет кеңселеринин биринде
деди. Эмнени которумду каалап жатасыңар? Жакшы калгыла балдар. Алдагыны чечпегин. Мен карап турам. Рыфат, уялбайсың сен, жиндисің го? Кенан жездеге тейлөө кызматын берипсиң да. Козум, аны мен эмне дегениң? Уятты. Алла алла. Мен да эмне дейримди билбей калдым. Мага бер, алаксып турам деди. Макул дедим. Пакизе шыпыргы менен сүлгүнү алып кел. Жезде таарынбаңыз. Кел, мындай олтуруңуз. Келиңиз, олтуруңуз. Кел олтуруңуз бери, эс алып туралы. Мен мугалимдик кесиптен тышкары башка жумуш кылган жокмун да. Кара. Жок, жезде эч нерсе эмес, макул. Ооба жезде, көңүлүңүзгө жакын албаңыз. Баары жайында болот, көрөсүз го? Мен өзүмө ишенсем гана. Этият бол, кесип алба. Жарайт. Жазанын эң жаманы сүргүн болот экен. Мен бул баланы аңсыздагы көрүнгөн жерде аркамдан ээрчитип жүрөм. Кенен агай, менимче өзүңүздү калп эле чөктүрүп жатасыз. Эми канчалаган жеке мектептер бар. Ошолордун бирөөнө киресиз. Бул кыз оңой кыз эмес экен. Акылы мага окшош. Ооба жезде, канчалаган жеке мектептер бар. Жайгашасыз да. Ошондой дейсиңби? Соо акыл менен ойлонуш керек экен. Мен эшикке чыгып эс алып келейин, макулбу? Жакшы болот. Чынлар үчүн мени жаман көрбөйлү, макулбу? Жезде, кайдагы жаман көргөндү айтасыз. Мынтип айтканыңыз болмок беле жезде. Өзүн жоготуп койду Кенан Даашан, ия. Эмне болду, Элбежей? Кенан агай, саламатсыз? Жакшы болгонго аракет кылып жатабыз сиз. Кечээ ойлонуп отуруп, оюма менчик мектепте иштеген курбум келди. Кааласаң, сиз мени жолуктура алам. Бир аз мурда Рыфат да ушундай айтты. Билбей жатам. Менимче бир сурап көрөлү. Жакшы болот, көрөлү. Кааласаңыз, мектептен кийин барсак болот. Макул, баралы. Макул анда, чыккандан кийин сизге чалам. Макул, рахмат. Чоң рахмат. Кенанга жардам бергениң үчүн. Кечириңиз, сабакка барышым керек. Көрүшкөнчө. Элиф, мен электростатистика темасын түшүндүрүшүм керек, бирок эч кандай куралым жок болуп жатат. Эгерде Спорт залда мурун лаборатория кылып колдонуп жүргөн жер бар. Ошол жактан тапсаңыз болот. Рахмат. Кыймыл жаныбарлардын орто айырмачылыктары. Жаныбар тамактануу кыйынчылыгынан арылуу жана түгөй табуу үчүн аракет жасашы керек. Жаныбарлардагы жер алмаштыруу, сүзүү, чуркоо, учуу, жылуу аркылуу кыймылдашат. Кана? Учуу кыймылдарына мисал айткыла. Эжей, Еткин дайым учат экен. Тамашаңды кой. Ооба, учуучуларга мисалы куштар кирет. Анда жылган жаныбарлар кандай? Эжей, Үнзиленин пальтосу ит болду, сүрүнүп жүрөт. Жетет. Бул жакты уккула. Кана? Эжей, дааратканага барсам болобу? Барып кел. Кана? Кайерге токтолдук эле? Бергели асмандын ээси. Эмне кылып жатасыңар? Кой бер колду. Азыр ушыкканды үйрөнөсүң. Кой бергиле мени. Үйрөнгөндө баары оңой боло баштайт. Кой бер. Каяка алып баратасыңар мени? Бул эмне кылганыңар? Мындай кылбагылачы. Каяктанмын мен? Мектептин чатырындасың. Эмне кылып жатасыңар мени? Кой бергиле. Бул эмнеге? 1 мүнөттөн кийин жерге кулайсың. Андан кийин бийиктиктен коркпой каласың. Ушундай да зөкүр болосуңарбы? Туранам, кой бергилечи мени. Эч ким жокпу? Жардам! Эмне болуп жатат бул жакта? Эмне кылып жатасың? Агай досубузду кичине тамашаласак, аябай коркуп кетти.
Эй, Эткин, сен каякта жүрдүң эй? Тыныгы бүткүчө сени издедик. Эч нерсе болгон жок. Мага тийишпегилечи. Ушундайда зөкүр болосуңарбы я? Жардам! Эткин, сага эмне болду? Эмне болуп жатат? Суранам, кой бергиле мени. Мени эмне кылып атасыңар? Мени бүтпегилечи. Жылдын видеосу болот бул. YouTube'да, Facebook'та, Twitter'де биринчи орунда болот. Балким телевизорго да чыгат. Досум, мен чыдабайм буга. Өмер. Сөз бергенбиз. Сени менен сүйлөшөбүз. Сен менен эмнеге кыз жигит болбогонумду эми түшүндүм жана ушуга шүгүр кылып атам. Пойра, сен эч нерсеге татыктуу эмессиң. Кенан агай сага боор ачып атат. Адам болсун деп өзү мектептен ажырап калды. Сенин кылганыңды кара. Сени дагы көбүрөөк бактылуу кылам. Мындан кийин кылгандарымды көрүп ал. Отургула. Сабак болбойт деп ойлосоңор жаңыласыңар. Демек, өткөн жумада кайсы теманы өттүк эле? Борон жана шамал. Ооба. Эже. Пели менен Елис Үнзүлен пальтосуна лак туруп салышты. Ордуңардан тургула. Бол кызым, батыраак. Эмне кылдыңар эле? Эже, мен класста жалгыз турганда Пелин менен Елис келди. Анан Пелин? Айтпайсыңбы кызым? Сени угуп жатам. Эже, калп айтып жатышат. Биз ошончолук жинди белек. Кенан агайга бизди жаман көргөзүп жатышат. Эмне кыларын билбей калышкан го. Отургула ордуңарга. Сабактан кийин сүйлөшөбүз. Елис кайда? Салих агай карта бөлмөсүн түзүү үчүн жиберген, эжей. Макул. Ооба. Шамал жана Бороон. Шамал 63 чакырым ылдамдык менен соккон булут. Жамгыр жана чагылган сыяктуу. Атмосферанын таасири болгон өз алдынча тутум. Колуңду оозуңан тарт. Экинчи мындай чачыңды көрбөйүн. Эгер саатына 123 чакырым герц чыкса, анда булар тропикалык шамалдар. Муну Бороон дейбиз. Эже, Эмне болду балам? тиги Америкадагы бороондордун атына дайым аялдардын ысымын ыйгарылыштын себеби эмнеде? Билбейм балам. Эмнеге ыйгарышкан? Себеби эже, бороондор аялдарга окшош. Кадимки эле аялдар сыяктуу. Акырын келишет, бирок кетип бара жатып, бир эле караса эле машинелерин баарын алып кетет. Балам, эмне мынча куудулсуң? Окууда эмне ишиң бар сенин? А? Телегөрсөтүүлөр сен сыяктууларга муктаж болуп жатышса керек. Мындай жоруктар ал жаатта ишке жарашы мүмкүн. Отур. Ооба балдар. Досуңардын маанисиз жана керексиз күлкүсүнөн кийин сабакты улантабыз. Каерге токтодук эле? Бороон жана Шамал. Азамат. Рыфат, бул сенин номериң. Эмнеге өзүңдүн номериңди жазып койдуң? Козум, жездем акча кармаганды такыр билбейт, чачып жок кылат. Ошондуктан өзүмдүн номеримди жаздым. Рыфат, Кенан жезди десең, ал үчүн аябай кайгырып жатам. Акыркы күндөр такыр көңүлү жок. Козум, көңүлдүн жоктугу грипп сыяктуу өтүп кетет. Бирок сенин кейигениң туура. Каякта жүрөт ал? Бул эмнеси?
Апа аке, коркуп атам. Досум, антпе, досум. Кулатпачы мени, суранам. Кулатам, жишитам мен сени, шекерген айлантам мен сени. Күн батканда капка салып, алыскамай ыргытам мен сени. Кулатам, жишитам мен сени, шекерген айлантам мен сени. Тырын 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 Не кылып жатасыңар? Суранам, мени кое бергиле. Мен кайдамын? Мектептин чатырындасың. Кайда сөкүр болосуңарбы? Суранам, кое бергиле мени. Эч ким жокпу? Жардам! Жардамга! Качанга чейин унчукпай жүрө беребиз. Досум Еткин, сени урган алар. Үнүңдү чыгарбай отурган сенсиң. Корко тургандар алар, сен эмес. Эч ким жокпу? Айткан болмой алды. Бардык мектеп мени шылдыңдап жатат. Силерде эмес. Сени шылдыңдаганы бизди шылдыңдаган болот. Барыңар отургула ордуңарга. Силер эмне көрүп жатасыңар? Агай, күлкүлүү видеолор бар. Ошону көрүп жатабыз. Тартып жатканыңда аябай көңүлдүү болдубу? Отургула. Достор, бүгүнкү темабыз электр тогу, фаза жана теңдик. Эки жүз жыйырма вольт. Өлтүрүшү мүмкүн. Өлүмдөн баары коркушат, туурабы? Эмне дейсиңер? Достор, электр зымдарга конгон куштарды эмнеге тогурбайт? Куш мээлүү болгондуктан тогурганын сезишпейт. Күлкүлүү экен, чын эле күлкүлүү. Ток урбайт, себеби зым жердештирилген, чукул туташуу жок. Хакан, келчи. Айтыңыз агай. Угуп тур. Мунусу фаза, электр. Бул болсо теңдечүү, же жердештирүү. Эгерде өткөргүчтүн эки учу силерге тие турган болсо, же бир гана фаза силерге тийсе, мунусу силердин жер менен байланышыңар болот. Мисалы, Хакан досуңар азыр өлүп калышы мүмкүн болчу. Бирок өлгөн жок. Эмнеге? Вилканын сайгычы жок болчу. Күлбө! Өлүмдөн баары коркот, туурабы? Отур ордуңа. Гер. Агай, видео жөнүндө уктуңузбу? Ооба, уктум. Бир нерсе кыласызбы? Жок дегенде балдарга эскертүү бересизби? Ал видеода Еткин жалгыз экен. Өздөрүн-өздөрү тарткандыр балким. Үнзүлө жөнүндө уктуңузбу? Ооба эжей, аны да уктум. Бирок сиз жазалап турсаңыз деле. Эми уруксат берсеңиз ишимди кылайын. Эмне болушун күтүп жатасыз, Салих агай? Чыр чыгышымбы? Элиф эже, баарына көз салып жатам. Кабатыр болбоңуз. Мынчалык ырып ата турган эч нерсе жок. Угуп жатам. Ооба, Кенан Даашан арызданбай турганын айткан. Макул. Макул анда. Инспекторлар эртең окуучулар менен жоолугуш үчүн кайрадан мектепке келишет экен. Кенан агай да келеби? Албетте. Макул. Жакшы калыңыз.
Жезде, сиз эч кабатыр болбоңуз. Мен сизге сабак өткөнгө жарнама илип койдум. Кудай сакта. Жарыя кылдым деп бардык Стамбулга кабарлагансыз болгону кафенин терезесине илип койдуң. Кафеге келгендер аны көрүп окушат. Макул балдар, макул. Элфеже жеке мектепке сүйлөшүп келди. Азаматсыз Жезде, андан көбүрөөк акча табасыз. Мени акчасы кызыктырбайт. Макул, бирок билим берүүгө хобби катары барып турасыз. Эмне дейин эми Жезде? Салам. Кош келипсиз. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшымын. Кош келипсиз. Тынччылыкпы? Бүгүн эрте чыгыпсыз го? Акыркы сабагым бош эле, чыгалыбы? Чынын айтсам, кылганыбыз туурабы билбейм. Бирок чыгалы. Жезде, Кудай жолуңузду ачсын. Билбеген сурооңуз болсо, убакыт коротпой кайра кайтыңыз. Рыфат. Эй, мен күч берсин деп дуа кылып атам, козум. Алла алла. Достор, Метин агай биздин өчүбүздү алды. Көп сүйүнбөгүлө. Бул жакшы күндөрүңөр. Эртең таң атпай мектепке инспектор келет экен. Салих мүдүрдүн эшигинин жанында күтөт экенбиз. Түшүндүңөрбү? Тергөөгө алышат экен. Мейли анда. Сүйүнбөй тургула. Кенен агайыңарды эми эч ким коргой албайт. Кенен агай, мектепке чакырыласыз. Эртең инспектор кайра келет. Окуучулардан сурап чыгышат экен. Бул дагы сиздин пайдаңызга чечилиши мүмкүн. Менин үмүтүм деле жок. Эми чечим чыкты деп ойлоп жатам. Бул жеке мектепти да баламдын суранычы менен кабыл алганга туура келди. Ушундай кырдаалда адамдар белгилүү болот экен, түстүү кагаздай болуп. Эч нерсе эмес. Жакшыраак жооп алып калаарыбызга ишенип туралы. Эми жок дегенде эртең бүрсү күнү иштер жумушуңуз болот. Кенан Дашан мектептин эң алдыңкы математика мугалими. Айрыкча окуучулары менен болгон мамилеси мага абдан оң таасир этти. Астагфиралла эжи. Түшүнүп турам, бактыңыз бар экен. Математика мугалимиз бошоп кеткен. Өз убагында келип калдыңыз. Бирдике даярданышыңыз керек. Айрым иш кагазы бар, аларды алып келсеңиз, аларды жогору жака жиберип, анан сизге жообун айтабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Анда уруксатыңыз менен. Албетте жей, суроомду туура түшүнгүлө, бирок мектептен эмнеге кеттиңиз? Мага жала жабылды. Мен дагы өз ыктыярым менен кетүүнү чечтим. Чын элеби? Аябай жаман болуптур. Күнөөсүз эле адамга окшоп турасыз, бирок ага карабастан, эгер сизге тергөө иштери ачылган болсо, анан жаза алган мугалим болсоңуз, биз эмес, башка мектептерде иштетпейт. Ата-энелер угуп калса кыямат болот. Мени түшүндүңүз да, э? Албетте түшүндүм. Убактыңызды алып койдук, кечиресиз. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыз, агай. Капа болбоңуз, Кенан. Кечки акылдан таңкы акыл. Көп кайгырарыма ишенбейм деңизчи. Аракетиңиз үчүн чоң рахмат. Бирок мен мугалим болбой эле башка иштер менен жашоолансам деген ой келди. Кайгырбачы Еткин. Ансыз да Метин агай өчүбүздү алды. Кыйратасыңар. Эл журтка силер шылдың болгонсуп. Элиф эженин айтканы да жакшы болду, Так сыяктуу көрүнбөй эле турат. Эмне эле? Аты эмне эле? Мурда мода болчу го? Минтип көнөктөрдү ылай окшош боекторго батырып. Заманында. Түр салып ал. Ооба ошондой. Түр салгандай эле болду. Сенин да күрмөңдү алып алдым. Рахмат, Өмөр. Эч нерсе эмес, Инзиш. Мейли дегилечи. Кенан агайдын көңүлүн кантип көтөрөрүбүздү ойлонбойлубу? Киного баралы?
тамакка чакыра аланы. Угуп жатам алтыным. Кафеге баратабыз. Кенан агай да ал жакка барат. Сен да кел. Сагындым. Жок, кыздардын кабары жок эле. Бирок эптеп түшүндүрөбүз албетте. Бир аз таарынышат. Макул көрүшкөнчө. Чын эле балдар. Сонун пикир, эң сонун пикир. Ал эмне сонун болгон? Неме? Мен жолдон айтам сага. Кеттик. Жүрү азыр чыгалы. Балдар кандай? Жакшы, бар жайында. Кудай, этият болуңуз агай. Метин агай, биздикилер менен Пойразды Эмил Фечей турушат. Биздикилердики дебегиле деген да. Бирок Кабатыр болбоңуз. Балдар да келди. Кош келипсиңер балдар. Кош келипсиңер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Рахмат агай. Жанер? Сага эмне болду балам? Эшикти сүзүп алдым. Агай, бизде математика сабагыбыз болгон жок. Агай, ичибиз атышып калды биздин. Агай, биз ал сабакта кантип толуктайбыз? Кандай болот ал? Эми мындай. Марио, мага жардам берсең, жүр. Агай, доска сиздики. Агай, Кенан агай. Жезде, алдыгын үздүр тактасы. Рифат, сен мындай өтчү. Макул. Кана, кайсыл жерден токтодук эле? Чексиздик жана үзгүлтүксүздүк. Макул. X өзгөрүлмөсө эгерде A өзгөрүлмөсүнөн кичине болсо жана оң жактан жакындашып турса, муну оңдон жакындашуу деп атайбыз. Жана мындай көрсөтүлөт. Эгерде X өзгөрүлмөсү иреттүү сандан чоң болуп жакындашса, анда аны да оңдон жакындашуу дейт. Жана минтип Дуру? Агай, сабагыңызга катышсам болобу? Бул кайдан чыкты эми? Мен сага анан түшүндүрөм, бирок урушпайсың. Кел отур. Балдар, билесиңерби? Негизи бул адамдардын бирин-бирин таануусуна окшош. Кээде туруп өз жашыбыздан дагы кичине көрүнөбүз. Кээде улуу көрүнөбүз. Ушул жагдай каршы тараптын бизди туура эмес түшүнүп алуусуна себеп болот. Ушундай учурда бизге болгон турушу менен жакындаган кишилерге бир мүмкүнчүлүк берсек, пайда болот, туурабы? Кана, эмне деп жаттык эле? X өзгөрүлмөсү бул өзгөрүлүүгө Болду, сабак бүттү. Чоң рахмат агай. Алтыным, мени менен кал. Барыңар мени кечиргиле, достор. Бас. Агай, сиз кайда барсаңыз барыңыз, бирок биз дайыма жаныңыздабыз. Рахмат агай. Жакшы калыңыз агай. Жакшы барыла. Жумушуңузга ийгилик, Кенан. Чын айтсам, бул жакта жакшы курс болот го. Бул жактан курс болбойт. Болбош керек. Болбойт. Бул жерди эс алуу жайы деп билет. Болот. Кандай дейсиң Метин агай? Макулсузбу? Элифежей. Макулбуз. Агай, анте көрбөңүз, болбойт андай нерсе. Рифат. Насыя маселесин эскертейин. А? Тагдыр урду эми. Сиз дагы уруңуз. Сен мага ансыздагы жеке сабак берүүм үчүн аракет кылып жатпадың беле? Сабакты үйдөн бересиз деп ойлогом да. Ой, кичинекей бир курс ачтык десек болот. Ошондой болду окшойт. Биз кетели. Жакшы калыңыз. Жакшы барыла. Айнур кайда? Айнур кайда? Сабак берип жатып Юсуфту унуттуңуз. Айнур аны алганы кетти. Алла. Коркуп атам. Пойраздын достору менен кылгандарын көрүп турасың. Дагы урушуп кетесиңерби деп аябай коркуп атам.
мен Пойраздан да башкасынан да коркпойм. Сен жанында болгондон кийин эч нерседен коркпойм. Ой Кудай ай, жакшы көрүп калыптыр. Сүйөт имиш. Негизи жакшыбыз. Мен жакшы жаман деген жокмун аны. Болбойт да мындай. Ямыр чалып жатат. Кандайсың? Жакшы, бирок аркаңарга бурулуп карасаңар да андан да жакшы болот. Эмне дейсиң? Сюрприз! Кыздар, аябай сагындым силерди. Айшыгүл мага көнүш үчүн бир аз убакыт керек го. Айшыгүл бир аз чукчуңдай берет. Бирок жакшы кыз. Алда сага көнөт. Түшүндүрөбүз. Эмнени? Бирибизди сүйгөнүбүздү. Анан болбой баратсак айтпай коем. Эмне? Тамаша, айтам. Кандай дейсиңер? Бир жерге барып отуралыбы? Балким Жанерди да чакырып алабыз. Биз үйгө кетишибиз керек. Ооба, биз үйгө баралы жаным. Кандайчы? Көптөн бери көрүшпөй, мен силерди сагынып келсем, анан силер үйгө кетебиз деп. Кыздар, бул эмнеңер? Анда болуптур. Мен силердин дартыңарды билип алам. Кандай болсо да биз бир класстабыз. Эмне? Эмне? Ооба. Колдоо калпындын баркын жоготкондо билгенибиз кызык. Оорубай туруп ден соолуктун, өлбөй туруп жашоонун, жоготпостон туруп ээ болуунун баркын билген кыйынбы? Бүгүн Кенанды кафеден башка, класстан башка өзгөчө адам экендигин түшүндүм. Мугалим болуу башка кесипке окшобойт. Ал башка сүйүү. Эшек суудан өткөнчө дегенге окшогон кесиптештеримди ойлоо менен аларды да түшүндүм. Мугалимдик ишти айлык, пенсия үчүн иштебейт. Ал менимче кесип эмес, ал сүйүү. Мугалимдер болгону сүйүшөт. Сүйүүсүн жоготом деп тургандардан эгер убакытты кайра артка жылдырсак, мурдагы каталарыңды кайра кайталайт белең деп, алардын сезиминин кандай болгонун сураш керек. Жоготуу коркунучу баркын билгенге, жоготуубуз болсо сабак алууга себеп болот. Бүгүнкү мага үйрөткөндөрүң үчүн чоң рахмат, Кенан мырза. Баар сонун болот. Дуру, сени чакырып атат. Бул жолу өз тарабыңды танда. Gel agay Duru. Bu жака эмне үчүн келгениңди билсең керек. Ооба агай. Анда Кенен агай кандай киши? Аны кандай мүнөздөйсүң? Биринчи ошондон баштайлы кызым. Айта кой. Мага айта тургандарыңды болгону сен жана мен гана билем. Ошон үчүн кабатыр болбо. Кенан агай, аны мен жаңы эле тааныдым, бирок абдан жакшы мугалим. Бир гана математика сабагын түшүндүрбөйт. Мисалы кечээ бир канча окуучуга сабак өттү. Артта калбагыла деп. Силер аны мектептен кетиресиңерби билбейм, бирок бул аны кызыктырбайт. Ал болгону кафеде чай ичип атып, ошол эле учурда калтырган сабактарды түшүндүрдү. Бул үчүн акча алдыбы? Жок агай, астафралла. Кафе тууганыныкы экен. Чайларды ал алып берди. Түшүндүм. Кенан агайды кетирбейсиздерби? Чыга берсең болот. Мага Пойразды жибер. Макул агай.
Poyraz, seni çakırıp atat. Gel ağay jigit. Bilişimçe okuyanın başka karmanı sende okudum. Berkisi Caner. Demek Poyraz, Kenan ağa jönde emnelerdi aytalasın. Sen okup jatam. Ayta ver. Балдардын сын пикири ишке жарайт. Мен да ошентип ойлоп жатам. Анчалык көп үмүттөнбөш керек. Акыры процедурага кетет. Ооба. Кенан мырза туура айтат. Процедура бул. Кенан мырзанын кетүүсүн каалап жатасыз агай, туурабы? Элиф? Элифе жаабайлап сүйлөңүз. Сезимталдык менен чектен ашкан сөздөрдү айттыңыз. Абдан оор суроо болду бул. Оор болду. Жок. Оозунан сөз түшүп калды го. Баары сонун болот, мен ишенем. Мен да ишенем. Сонун болот. Мага уруксат берсеңер, эшикке чыгып келейинчи. Мектептер баары бири-бирине окшошот. Парталар, эшиктер, спорт залдары, жаңы же мурдагы окуучулар дайыма окшош. Негизи окууну бүткөндө уруша турган бир географ сөз бар. Тарыхчынын машинеси чийлет, химикти жолдон көрсө салам бербей коюшат. Чынында географ эч качан урушпаш керек. Тарыхчынын машинеси чийилбеши керек. Химиядан берген мугалимди көргөндө сөзсүз салам берип, жанына барып, тааныдыңызбы агай деп колдорунан өбүш керек. Bir досум бар эле, Туурул. Ал дагы мендей математик. Апасы пенсияга чыккан мугалим болчу. Экөөбүз үйүнө барып калсак, апасы уулун тааныбай койду. Туурул апасына карап, "Эжей, мени тааныдыңызбы?" деди. Эжей апасы Туурулга, "Албетте эстедим. Сенин карындашың бар эле. 321 номер" деди. Туурул мени карап, "Эжей мени ушинтип эстейт" деди. 661 Жихан Каража. 513 Быйырша Айтын. 251 Илайда Битер. 1502 Берк Йылмаз. 215 Мертхан Чалишхан. 685 Билдан Батаншавер.
Кенен агай, сизди Салихага чакырып атат. Жүрүңүз. Kenan Mırza. Çeçim çıkkan. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп үндөрү коштолду. Котормонун редакторлору Айгүл Жумагулова жана Орозбек Мусакеев. Үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Руслан Орозакунов, Айзада Абдыкалыкова, Арнес Кыдырмышев, Кыял Аданова, Азамат Маданбеков, Адыл Болорбек уулу, Атамбек Шамуратов, Адилет Солдатбек уулу, Салтанат Жумакадыр кызы, Искендер Кубанычбек уулу, Динара Авазова, Оксана Турарбек кызы, Амантур Абдысалам уулу, Алмаз Шаадаев, Жазгүл Имакова, Индира Токтогожоева, Илим Калмуратов, Аруке Калыбекова, Байел Советбеков, Жээнбек Моңошев, Айнаш Аширова жана башкалар катышты. Үн коштор режиссеру Кыял Төрөгулова, үн иретин топтогон Самара Рысалиева.